Анан 3 бала болгондон кийин ошол 3 балалуу аягы кадимгидей эле там боюнча ипотека менен баардыгын камсыз кылат. Үй каттары менен анан Россияда ажат 3 балалуу болгондон кийин ошол аялга бул уже 3 баланы төрөдү деп там берилет. Бизде Кыргызстанда 3 эмес 10 балалуулар тамак албай жүрбөйбү. Бизде чоңдорго берилет. Военныйларга берилет. Кыргызстан ак келинче ага деген мамлекеттин бүтүндүүлүгүн сактачак. Ага деген саны көп болгон сайын ошончолук энелер төрөсү ушул кызматтар болушун ушундай жардамдар болот экен деп баягы төрөбөй койбой төрөп биздин мамлекеттин бүтүндүүлүгүн сактап калышсын деп алар аракет кылып атат. Бизде деген андай болбой жатат. Бизде деген өздөрүн гана ойлоп атат. Жана биздин депутаттар 120 депутат жүрөт. Ушул мыйзамды чыгарып койсо болот да мындай алар өздөрү үчүн мыйзам дүкөндөрүн койбош керек, туалеттерин алып калыш керек. Ошол үчүн эле чыгат. Анан кийин ошол себептен эме туура айтып жататки, ошо эли жанагы сүйүүчү туудан көрө 300 миң сом кылып койсун, 5 миң сомдон айырмалып койсун деп сөзүн улайбы. Сен өзүңдүн оюң кандай? Ушул аялдарды коргоп эметкенге кошуласың да, чынбы? Бул эне деген бул эң ийгилик нерсе. Эне үйдөн муктуу, анан энеңизге ушул мамлекет тарабынан жардам берсе, бул үйгө тынчтык болуп деп эсептейм. Анан кийин ошо 300 миң болобу, канча миң болобу, ошо энелерге жардам беришибиз керек. Анткени президентте дагы ошол жерде чоң бийлик отурган барча мыйзам